Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгін 24-июнда Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентопду кабыл алды. Анда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери, анын ичинде парламентаралык өзара аракеттенүүнү өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы кыргыз жана түрк элдерин маданият жана салттагы жалпы баалуулуктар байланыштырып тураарын белгиледи. Ошондой эле ал күзүндө Түркиянын Изник шаарында кезектеги дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөөрүн эске салып, Кыргызстана катышууга ниеттенип жатканын белгилеп, кыргыз тарап уюштуруучулук маселелерде жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Кыргызстанга бир катар актуалдуу маселелер талкуулана турган түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 11-чи пленардык жыйынына катышуучу парламенттик делегацияны жетектеп келгенин билдирди. Мустафа Шентоп Кыргызстан менен кызматташтык, анын ичинде соода-экономикалык багытта дагы жакшы ыргакта өнүгүп жатканын белгиледи. Ал түркиялык парламенттин өлкөлөр ортосундагы өзара аракеттенүүнү өстүрүүгө салым кошууга даярдыгын билдирди. Кыргыз менен түрк элдери бардык жактан окшош, маданияты, салты жана башка ушундай баалуулуктары окшош калып келебиз. Дайыма кыйынчылыктарда бири-бирибизди колдоп келатабыз. Мындан ары дагы эки тараптуу стратегиялык багыттагы иш аракеттерибизди сиздер менен улантууга дайым даярбыз. Быйыл күз айларында сиздердин Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөнү жатат. Биз ага барабыз деп даярданып жатабыз. Кудай буйрса, ушу дүйнөлүк деңгээлде, өтө жогорку деңгээлде сиздер өткөрөсүздөр деп терең ишенебиз.